Түндүк Африкадагы Вандал падышалыгынын негиздөөчүсү падыша Гейзерих. Түндүк Африкадагы жашаган роман-герман тилдүү калктардагы ариан христиандарынан болгон. Ошондуктан алар вандалдардын келишине кубанышкан. Анткени вандалдар да ариандар эле. Вандалдар ушул чөлкөмдө жашаган ариан христиандардын абалын жакшыртканын айтып коюу биздин милдет. Профессор Томас Мартин, колледж Святого Креста. Вандалдар падышачылыгы. Вандалдар европалык герман эли. Башында алар Скандинавиядан Европанын түндүгүнө көчүп өтүшкөн. Тагыраагы Швециянын түштүк бөлүгүнөн. Вандалдар 5-кылымдын башында Иса пайгамбардын таухидине ынанган германдар менен бирге исламды кабыл кылышкан. Бул герман дааватчысы Вульфиланын талыкпаган эмгегинин жемиши болгон. Вандалдар 5-кылымдын башында көчүп отуруп, Германиядагы Рейн дарыясынын жээгине отурукташып калышат. Бул дарыя ошол учурдагы Рим империясынын түндүктөгү чек арасы эле. Ал жерде буларга дагы бир аландар аттуу көчмөндөр кошулуп калат. Алар да Иса пайгамбардын таухид динин тутунган христиандардан болгон. Германиянын ичинде ары бери көчүүдө сууктун жана ачкачылыктын кыйынчылыгы күчөп турганда Азиядан келген гун уруусунун коркунучу пайда болот. Айласы кеткен вандалдар жана алар менен бирге туруп калган көчмөн аландар Рейн дарыясынан өтүп, Рим өлкөсүнүн чек арасына кирип отурукташат. Бирок алар римдик тринитарийлердин көчмөндөргө болгон аяосуз кол салуусунан кийин батышка карай качып кутулушат. Вандалдар качып көчүп отуруп 409-жылы түштүк бөлүгү Бетика провинциясына караштуу Пиреней жарым аралына жетишет. Мына ошондон кийин вандалдар отурукташып калган жер Вандалусия деп аталып калган. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин Андалусия деп айтылып келет. Ошол жерден вандал уруулары тарыхтагы ислам падышаларынын эң улууларынын бири болгон падыша Гейзерихтин кол астына биригишет. Бул падыша эли Европанын булуң бурчунда көчүп жүргөндө кичинекей жаш бала эле. Ал улуулары менен бирге баш калкалоонун эң кыйын күндөрүн башынан өткөрүп, соңунда күчтүү, эрктүү болуп жетилет. Бул жигит баш калкалап жүргөн учурунда кылмышкер Августина мыйзамдаштырып кеткен чиркөө кызматчылары тарабынан таухид христиандыкты тутунгандарга каршы колдонулган азап-тозокторду көрүп, анын көкүрөгүндө римдик католиктерге болгон жек көрүү жана элинин атынан инсанияттан чыккан жырткыч сыяктуу болгон римдиктерден өч алуу орноп калган эле. Падыша болгондон кийин элине согуш тактикаларын үйрөтүп, андан кийин Андалустун түштүгүндө болочок флот үчүн кеме жасоо иштерин да жүргүзгөн. Узак жылдар окуу жана машыгуудан кийин 429-жылы вандал кемелери падыша Гейзерихтин башкаруусунун астында кийин аталып калган Гибралтар кысыгын сүзүп өтүү үчүн жолго чыгышат. Тарих Ибн Зияттан айырмаланып, падыша Гейзерих жана анын мусулман вандал аскери Андалустан Магрибке сүзүп өтүшөт. Алар Магрибте Африканын түндүгүн толугу менен басып алган Рим аскерлери менен каршылашып, алардын үстүнөн чоң жеңишке жетишет. Европа мусулмандарын ал жерде жашаган берберлер өтө кубануу менен тосуп алышат. Бул жөнүндө теманын башында тарыхчы профессор Томас Мартиндин сөзүн айтып өткөнбүз. Андан кийин биринин артынан бири болгон согуштарда падыша Гейзерих жеңишке жетип, Африканын түндүгүндөгү шаарларды боштондукка чыгарат. Бирок ал колго киргизген шаарларда эле калып калбастан, шамал менен жарышып, негизги максатын көздөй бет алат, тагыраагы Алжирдеги Аннабе шаарына. Бул шаардын ошол учурдагы аты Гиппон болгон. Римдик тринитарийлер басып алган бул шаардын
коргонунун артында ошол замандын номер биринчи террористи Тавхид христиандыгын тутунгандарга каршы азаптоо системасын киргизген кылмышкер Августина бар эле. Ал жерде эмнелер болгонун так билбейбиз, бирок бизге келген тарых документтеринде Европалык падыша Гейзерих Аннаба шаарына жетип эле шаарды толугу менен курчоого алууну буйруйт. Балким бул анын Августина качып кетпесин деп этияттанганы болсо керек. Бирок Августина вандалдардын шаарды ороп алганын укканда эле жан берген экен. Балким жүрөгүнө толгон коркунучтан улам өлгөндүр. Болбосо Тавхидти тутунган христиандарга көрсөткөн азапка өзү туш болот эле. Анын бул кылыгы тринитарий христиандардын тарыхына өтө чоң кара так калтырган. Гейзерих Аннабадан кийин Түндүк Африканын борбору Карфаген шаарын римдик тринитарийлерден бошотуу үчүн Туниске бет алат. Ошентип вандалдар Түндүк Африка менен Түштүк Европанын жээктерине азыркы 8 өлкөдөн турган Ариан ислам падышалыгын негиздешет. Алар Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Мальта, Франция, Италия жана Испания. Вандалдар падышалыгын бекемдегенден кийин римдиктердин кемелерине каршы чыга ала турган чоң согуш флотун курушат. Анын жардамы менен алар падышалыкка Сардиния аралын, Корсика, Мальта, Балеарск аралын жана Сицилия аралынын бир бөлүгүн кошушат. Андан кийин Герман падышасы Гейзерих 455-жылы деңиз аркылуу римдиктердин тарыхый борбору болгон Рим шаарына жетип, аны колго алат. Вандалдар Римди кыска убакыт кармап турушкан. Алар тринитарийлерден римдиктердин ондогон жылдар бою жалгыз кудайчыл христиандарынан жана дүйнөнүн башка элдеринен тартып алган мал-мүлктөрүн алышат. Бирок кийинчерээк вандалдарды жаманатты кылуу үчүн чиркөө вандализм деген сөздү таап чыгып, анын терс маанисин жайылтышкан. Андан кийин вандализм бузуп жарууну, коомдук жана жеке мүлктөргө кол салууну түшүндүргөн сөзгө айланган. Римдиктер басып алган шаарларын талкалап, элдерин өлтүрүшөт эле, бирок вандалдар андай кылчу эмес. Эгер вандалдар римдиктер айткандай басып алган жерин талкалай турган болгондо, римдиктердин азыркы күнгө чейин сакталып калган тарыхый эстеликтери калмак беле. Таң калыштуу факт: вандализм сөзү 18-кылымдын аягына чейин таптакыр болгон эмес. Бул сөздү Франция чиркөөсүнүн кызматчыларынын бири епископ Анри Грегуар, француз аскер кол башчысы Наполеон жана Франция революционерлери тарабынан тонолуп талкууланган иштерди сыпаттап жатып таап чыккан. 5-кылымдын ортосунда вандал мусулмандары Жер ортолук деңизде зор күчкө ээ болгондо, мындан чочулаган римдик тринитандар коңшуларына кайрылып, Чыгыш жана Батыш Рим империялары биригип, 468-жылы ошол заманга чейин болуп көрбөгөндөй чоң деңиз флотун жыйнайт. Флотто 113 согуштук кеме болгон. Батыш тарых булактары айткандай, кемелерде 110 000 Рим аскери болгон. Бул чоң флот мусулман вандалдарын түп тамыры менен жок кылуу үчүн Тунисти көздөй бет алат. Рим флоту Тунистин жээктерине жетип келет. Тагыраагы азыркы Рас аль-Тип же Капбон аттуу жээкке жетип келишет. Бул азыркы Тунистин Аль-Авария шаары. Согуш ушул жерде болгондугу үчүн бул чоң деңиз согушу тарыхта Капбон согушу деп аталып калган. Согушту баштоодон мурда Рим альянсынын башчысы Василиск вандалдарга өз эркиңер менен багынып, баш ийгиле деп 5 күн убакыт берет. Ошол учурда вандалдардын падышасы аскерлерине кечинде Тунистеги бардык зайтун майларын жыйноону буйруйт. Падышанын буйругу аткарылып, болгон майдын баары жыйналганда, аны өздөрүнүн согуш кемесине акырындык менен жүктөп коюшат да, согуштун башталар саатын күтүшөт.
баскынчыларга каршы колдорунан келишинче даярданып турушканда, Кудайдын кудурети менен душман тарапка карай катуу шамал башталат. Мына ошондо убакытты күтүп турган жалгыз кудайчыл вандалдардын башкы кол башчысы Гейзерих Рим баскынчыларына каршы кол салууну буйрук кылат. Вандалдардын май толтурулган аскер кемелери душмандарга жакындап барганда, Гейзерих май толтурулган кемелерине карай от байланган жебелери менен атууну буйруйт. Душмандар тарапка карай катуу согуп жаткан шамалдын пайдасы менен римдиктердин бири-бирине жакын турган чоң кемелерине өрт бат эле жабышып, аз эле убакыттын ичинде 700 кеме ичиндегилери менен кошо күйүп күл болот. 10 миңдеген Рим баскынчылары өрткө күйүп өлүп, аларды деңиздин толкундары Тунистин жээгине чыгарып салат. Бул чечүүчү согушта Рим альянсынын аскерлеринин 3/1 өлгөн. Алардын кээ бири күйүп өлсө, кээ бири чөгүп өлгөн. Бул коркунучтуу көрүнүштү көргөн Рим альянсынын башчысы Василиск тезинен Тунис жээктеринен Константинопольго кайтууну буйруйт. Ошентип римдиктер Рим империясынын тарыхындагы эң эле өкүнүчтүү жеңилүү ызасын тартып кайтып кетишет. Бул вандал мусулмандарынын зор жеңишинен кийин римдиктер Жер ортолук деңизинин батыш бөлүгүн баары расмий түрдө мусулмандардын башчысы Гейзериктин бийлигине өткөнүн билдиришет. Бул европалык ариан баатыры вандалдар, аландар жана берберлер бири-бири менен ынтымактуу, тынч жана адилеттүү жашаган ислам өлкөсүн 477-жылга чейин башкарат. Ошондой эле ал үч жылдык римдиктер коюп кеткен ашыкча салыкты да жокко чыгарат. Падыша Гейзерих 477-жылы каза болгон. Вандал мусулмандары Вандал ислам мамлекетин Түндүк Африкада Рим империясынын флотторуна бекем каршы туруп, 100 жылдан ашык башкарып турушкан. 534-жылы Византия империясынын өтө чоң флоту кол салып, вандалдардын акыркы падышасы жалгыз кудайчыл Гелимерди туткунга түшүрүшөт. Константинополь римдик тринитарийлер бул мусулман падышага римдиктерге жардам берүүсүн сунуштап, акысына империянын жогорку даражаларын көрсөтүшкөндө, ал баарынан баш тартат. Католик энциклопедиясында айткандай, Гелимер ариан ишенимин да өзгөрткөн эмес. Ариандыктын Түндүк Африкадагы Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам келгенге чейинки тарыхын түшүнүү, Түндүк Африканы улуу араб кол башчысы Укба ибн Нафи жана башка кол башчылардын үчүнтек римдиктердин баскынчылыгынан бошотууда мурдагы жашоочуларынын тарыхый жана коомдук табиятын түшүнүүгө жардам берет. Түндүк Африканын жашоочуларынын көпчүлүгү узак жылдардан бери келаткан ариан жалгыз кудайчыл ишенимдери бар вандалдар, аландар жана берберлер болгон. Вандалдар жана аландар келгенге чейин эле жергиликтүү берберлердин көпчүлүгү ариан мусулмандарынан эле. Башкалардай эле булардын жеринде деле башка диндер болгон, бирок алар өздөрүнүн улуу жердеши Аридин жолун жолдошкон. Бул көпчүлүк мусулман жана башка тарыхчылардын берберлер, еврейлер эле деген сөздөрүнөн чечмелейт. Чындыгында үчүнтек римдиктер жалгыз кудайчыл христиандарды еврейлер, арийлер жана еретиктер деп ар кандай аттар менен аташкан. Анткени еврейлер да Троицага ишенишкен эмес. Акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды ээрчигендер үчүнтек римдиктердин чеңгелинен Түндүк Африканын жашоочуларын бошоткондо, вандалдардан, аландардан жана берберлерден калган бул шаарлардын тургундарынын көпчүлүгү исламды дароо кабыл кылышкан. Берберлердин исламды кабыл кылгандан кийин аз эле жылдардын аралыгында алардан ислам кол башчыларынын чыгуусуна таң калбай эле коюңуз. Бул нерселер бизге Түндүк Африканы араб ислам баатырлары бошоткондон кийин ал жерде ариан христиандыгы жоголуп кеткендигин чечмелейт. Анткени ариандар Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын алып келген динин аларга жетери менен дароо кабыл кылышканда, Түндүк Африкада ариан христиандыгы өзүнөн өзү жок болгон. Ошондуктан Түндүк Африканын
Иса пайгамбар менен Мухаммад пайгамбардын ортосундагы тарыхын жакшылап окуу өтө зарыл. Анткени тарых бизге ал жердин жашоочуларынын түпкүрүндө таухид маданияты жашырылуу болгонун билдирет. Мына ушул алардын исламды дароо кабыл кылууларына жардам болгон. Аллах баарын жакшы билүүчү. Европадагы калган арияндардын тарыхы кандай болгон? Азыркы Европа өлкөлөрүнөн 17 өлкөнү бириктирип башкарып турган ариян мусулман падышасы ким болгон? Кезектеги каарманыбыз